Эгер бир намазда, мисалы, бешим намазынын 2 рекет сүннөтүн намазынын зам сүрө кошуп окуганда, Ихлас сүрөсүн кайталап окуп алса, унутуп калып, өкүмү кандай болот, намаз жарайбы дейт. Пешиндин сүннөтүндө биринчисинде да Ихласты, экинчисинде да Ихласты кайталап окусам эмне болот дейт. Бир сүрөнү кайра кайталап окуй берүү намазда макруh болот. Унутуп калып окуп алса эч нерсе болбойт, намаз бузулбайт, бирок ар дайым кылуу болбойт. Намазы дурус боло берет. 2 рекет пешинин сүннөтүн окуп атасың, биринчисинде да Ихласты окудуң, экинчисинде да Ихласты окусаң, унутуп калып эч нерсе болбойт. Эгер бир адам сапарга чыкты, намаздарын касыр кылып окуш керек. Парз касыр кылып окулат, бирок сүннөттөр толук эле окулабы дейт. Аллах Таала өзү буйруган парздарды 4 рекеттүүлөрдү 2 рекет кылууга уруксат берген. Рамазан айын келди, мисалы Рамазан айында сапарга чыксак, орозодон да жеңилдик бар. Бир шарты, бирок сапарга чыкканда орозо кармабай коюу уруксаты таңда, ооз бекиткен убакытта сапарда болушуң керек. Саат 10-да 11-де чыгып кетип анан ооз ачсам болот деген маселе жок. Таңда сапарда болушуң керек. Жана намаздарды 4 рекет намаздарды 2 рекет окуйсуңар. Бирок пайгамбардын сүннөттөрү сапарда сүннөт окубай койсоң боло берет, кыскартсаң болот деген кеп жок. Сапарда сүннөттөрү толук окуйсуң. Жараткан парз кылган 4 рекеттүүлөрдү 2 рекет кыласыңар. 2 рекет касыр кылып окуса болот. Намаз бүткөндөн кийин Аятал Курси окулуп, таспихтер бүткөндөн кийин Сакина дуасын окуса болобу? Ал Куран аяттарынан топтолгон дуа экен. Ушундай дуаны уктум дейт. Аятал Курси окулуп бүткөндөн кийин таспихтерден кийин не дуа кылсаң деле боло берет. Тынчаман эрге тийип кетейин десең да болот, тынчаман үйлөнүп кетейин десең деле болот, ай чапчапка жетейин, нур чапчапка жетейин десең да болот, балтабай тешебайга тийип кетейин десең деле боло берет. Намаз бүткөндөн кийин намаздын ичинде болбойт. Намаз сыртында не дуа кылсаң боло берет. Бул Сакина дуасы эмне экенин мен билбейт экенмин. Билбегенде билбейм деш керек, аманат. Эгерде Куран аяттарынан турган болсо, болот ал дуаны дуа кылсаң. Эгерде андай эмес, туура эмес, терс дуа болсо, анда болбойт. Куран аяттарынан турган экен деп атасың, демек уруксат дуа кылса болот. Сауд Арабиясында ай көрүндү. Бүгүн таравих окуп, эртең орозо кармашат экен. Ата-эне умра деле алар баштаптыр. Биз эмне кылабыз? Кыргызстандагылар муфтиятка гана баш ийбизби? Булар адашкан болсочу деген суроо бериптир. Бул эми өтүп кетти. Ошондо эле айтып коеюн. Кече дагы социалдык тармактан айтып жарыяладым. Суроо келиптир, айтып коеюн муну деле. Туугандар, биз Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына гана баш ийбиз. Биздин өзүбүздүн падышабыз бар, өзүбүздүн мусулман башчыларыбыз бар. Ошолорго гана баш ийбиз. Саудияда көрөбү, башка жакта көрөбү, алар ошол жактагы мусулмандарга милдет болот. Биз бул жердеги Кыргызстандагы Аалымдар кеңешине жана муфтиятка толук баш ийишке милдеттүүбүз. Булар качан башталат десе, ошондо башталат. Ай көрүндү, көрүнбөдү, ошол аалымдарыбыз чечет. Жоопкерчиликти толук ошол аалымдарыбыз алат. Ал жерде бизге окшоп 4 жыл эле окуган, силерге окшоп мисалы, бир эле медресени бүткөндөр эмес, өмүрүнүн балким 3төн бирини, балким тең жарымын арнаган адамдар ошол жерде отурат. 20 жылдын тегерегинде окуган адамдар, бир нече университеттерде окуган адамдар отурушат. Алар жаңылбайт деген кепилдик жок, албетте жаңылып калыштыр мүмкүн. Бирок жаңылса да, туура тапса да, биз ошолорго бизге түшкөн нерсе, биздин милдетибиз аларга баш ийүү. Ар бир мамлекет өзүнүн диний башкармалыгына гана баш ийет, кол башчысына гана баш ийет. Алар 19 дедиби, мына бүгүн 19, орозону баштадык. Качан айт десе, ошол күнү баштайбыз биз. Биз ортодо фитна чыгарбашыбыз керек. Мен тиякта көрдүм, анан биякта көрдүм, айды мен көрбөдүм деген маселе болбойт. Мыйзам ушундай. Шарият мыйзамы ушундай. Кол башчыга баш ийбиз. Жаңылса да, туура тапса да, ошолордуку туура болот. Эртең акыретте жаңылып калса да алар жооп берет, туура тапса дагы соо алар үчүн болот. Бир туугандар, эң туурасы ушундай. Эч качан башка мамлекеттерге берилип кетпейбиз, өз мамлекетибиздин гана чечимдерине баш ийбиз. Менде бир суроо бар дейт. 1 айлык балам бар, орозо кармасам болобу, болбойбу дейт. 1 айлык баласы болгон болсо, орозо кармаса болобу, болбойбу? Ымырка экен 1 айлык. Кичинекей. Эмизип, эгерде курсагы ачып калса, кыйналса, балага сүт чыкпай калса, орозо кармабаса болот. Эгерде жок, эмизүү менен да эч бир балага да кыйынчылык, оорчулук келбесе, баланын да курсагын тойгуза алса, өзү да кыйналбаса, энергиясы толуп турса, орозо кармаса болот. Бирок уруксат. Эмизип аткан эне орозо кармабай койсо болот, кийин кармап берет. Экинчи суроо. Мен жолдошумдун экинчи аялы экенмин.
жакын деле билдим. Аны кетир же мени кетир десем күнөөгө батпаймынбы? Алардын жашыруун никесин ата энелери да билбейт. Бизге адилеттүү мамиле кылбайт дейт. Эми шарият мыйзамдар боюнча айтып атат. Ооба биздин мамлекетте буга уруксат жок. Бирок шарият мыйзамы боюнча мен адис катары айтып коеюн. Ислам юридикасы боюнча бир эркектин бир нече аялы болот, нормалдуу нерсе бул. Эч кандай ненормалдуу нерсе эмес, нормалдуу эле көрүнүш бул. Бул биздин шариятыбызга да туура келет, адамдын акылына да туура келет, бир эркектин бир нече аялы болуштугу жана каада салтыбызга бүт нерсебизге туура келет. Бир гана азыркы заманбап мыйзамдарга гана туура келбейт. Эми эгерде аял канчанча аялы болуп, айырмасы жок, бирби, төртү, канчанча аял болбосун, ошол башка аялыңды кетир, мени калтыр деп атса күнөөкөр болот. Кантип күнөөкөр болосуң? Үй бүлөнү бузуп атасың. Жолдошуңду сага Аллах Таала энчилеп берген эмес, сеники гана болду, эч кимге бербейсиң деген эмес. Баягы макалды да колдонсок болот. Эр элдики, аял эрдики. Эми албетте буну мен үндөгөн болуп калбайын. Үндөө максатым жок. Ооба аны кетир же мени кетир деп тополоң чыгарып ажырашууга негиз жок. Эгерде баардыгын каржылап аткан болсо, баардыгы мыйзамдуу болгон болсо, эч кандай бунун зыяны жок. Эгерде буну башканы кетирип мени калтыр же мени кетир, менин талабымды бер десең, албетте үй бүлө бузгандыгы үчүн кайсы бир деңгээлде күнөөкөр болуп калыштыгың мүмкүн. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Тарауих намазды имам Куранды карап окуп өтсө боло береби дейт. Бизде Ханафи мазхабында имамбы, имам эмеспи, жөнөкөй адамбы намазда туруп Куранды же башка бир жазууларды окуганга болбойт, тыюу салынат. Бул боюнча биздин китептерде тактан айтылган, Хидаяда да келет. Кээ бирки алымдарыбыз окуп койсо болот дейт, кээ бирки алымдарыбыз жок, окуп туруп түшүнсө бузулат дейт. Сырттан жардам алган катары болуп намаз бузулат. Куранды кармап алууга да болбойт, Куранды алдыга коюп алып да окуганга болбойт. Жатка окуш керек. Тарауихпи, башка намазбы, айтор имам Куранды карап окуганга болбойт, намаз бузулат. Ассаламу алейкум, саламатчылык. Этек кирим келгенине 11 күн болду. Негизи 6-7 күн эле келчү. Бүтөбү десем бүтпөгөнүнөн кече гусул алдым. Бүгүн түндө орозо кармасам болобу дейт. Ооба. Аял кишинин адаты болот. 6-7 күн, 3 күн, 4 күн айтор. 3 күндөн көп болот. Ар аялда ар түрлүү. Азы 3 күн, көбү 10 күн. Баарыбызга белгилүү болгондой эле 10 күндөн ашып кеткени ал этек кир болуп эсептелбейт. 10 күндөн өткөндөн кийин да токтобосо, бүтпөсө, эжекем же карындашым эмне кыласыз? Гусул алып, орозону да баштайсыз, намаздарды да баштайсыз. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Туура айтсам Аллах Тааладан, жаңылсам жаман нәпсимден, жаратканым жаңылтпасын, баарыбызга пайдалуу билим берсин, билгенибизге амал кылуу насип кылсын. Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммадин ва аля алейхи ва сахбиhi ajma'in. Rahmatike ya Rahman.